Достор, биз Тазалан Кыргызстан челленджин улантып атабыз. Мына Кыргызстандын жээктерин, маанилүү жерлерди тазалоону улантып атабыз. Мына бүгүн Бекитай айылына Кайрыма анан Бөксө жол деген айылдар кошулду. Мына жаштар өзүңөр көргөндөй бир портер чогултуп коюптур. Азыр дагы бул жака жылып, башка дагы Кыргызстандын жээгинде адамдардын өзүбүздүн мекендештерден уткан таштандыларды тазаласак деп турабыз. Машинеден кетип баратып, суусундуктарды ичип, анан кийин терезеден ыргытып, баягы андай мусорларды таштабаңыздар деп чакырып кетет элек. Жолубуздун жээги мынакей 1 километрге жетпеген жерибиз. Мынакей ушунча мусор чыкты. Канчасын тазалайбыз, мына июль айында 3 айыл 1 ай суу жок отурдук. Жерге такалып калыптыр. Мусорларчы. Бир баклажка такалып калды. Биз ошо кайсы жерге такалганын таппай, анан казып, биянан казып, күнүгө 20-30 бала ошо 40 градус ысыкта ошо сайдын ичинде казып жүрдүк. Анан 1 айда келгенде таптык. Мусор такалып, жалаң ушул пластик эрип кете турган эмес, чирип кете турган эмес пластик такалыптыр. Ошону таап чыгарып, анан суу кете баштады. Эми бул алманын чириктери макул дейли. Тигине баклажкаларды карагыла. Дагы эмнелер бар биз көрбөгөн. Суунун түбүнө чөгүп кеткен эмнелер бар. 1 айда эле ушундай болуп кетти. 1 айда эле ушундай. Бул жерде кайтарган киши да күндө алып турат дейт. Жок, кайтарган кишибиз да күнүгө баклажка эмелер мусорларды терип турат да, чыгарып турат. Биз Кыргызстан таза суунун мекенибиз деп мактанабыз. Элдерибиз таза сууга жетпей зар болуп турат. Анткени таза сууну мынантип булгайбыз. Мына ушул суу тиги жерге барып бассейн болот дагы. Сосновканын ар жагындагы 3 айыл ичет. Кетип барат. Бир баклажкадан эмне болмогулу деген Мамиле. Салакылыгы да. Эми айдоочулар эле эмес, жүргүнчүлөр деле ыргытат. Айдоочулар, жүргүнчүлөр Тет жерде турат. Канча миң киши суу ичет эми ошондо? 5,5 миң киши суу ичет. Муну жакында эле тазаладык дедиңер, э? Тазалап турат. Айыл өкмөтү бизге тазаланат негизи. Күнүгө эле мына. Карачы. Мына сууну 3 айыл кеминде 5,5 миң киши ичет. А бул сууга келген таштанды тиги мына төбө ашуудан түшүп келаткандагы жүргүнчүлөр, урматтуу белгисиз жүргүнчүлөр, силер ыргыткан таштандылар сууга түшөт, учуп, ар нерсе болуп, анан суу менен келип өзүбүздүн эле мекендештердин, туугандардын ичкен ырыскысына кошулуп уулантып атабыз ушундай. бизге сырттан келип башкалар тазалап бербейт. Ушундай айтып атчы. Өзүбүз караш керекпиз.
кечүү дегенде сен таластыксыңбы, оштуксуңбу, жалабаттыксыңбы, сенин жериң. Ушул сууну өзүң да ичесиң кааласаңчы. Ушул жака конокко келесиң, кудага келесиң, үй туугандарыңа келесиң, шаарга келесиң, ушул суудан өзүң да ичесиң. Бардык жерде жалгыз болосузбу, досторуңуз менен болосузбу, чаак алып 10 мүнөтпү, 1 саатпы тазалап койсоңуз, ал дагы зор пайда. Туугандар мына бир эле жерге түшүп чыккандагы мусорна бир мушок. Бир эле мындай эңкейиш жерге кирип чыккан, тазалыкты сактайлы туугандар. Ушул челленджди дагы уланта берели колдонуп. Башка да адамдарга жуксун, ушул адамдардын оюна түшсүн. Анан алар тазаласын, же болбосо кээ биркилер таштанды ыргытпасын деген максатта мына ушул ишти алып баратабыз. Бул биздин иш аракетибиз эгемен Кыргызстандын 30 жылдыгына арналат, бирок 31 августтан кийин токтоп калбайт. Колубуздан келген учурда, бош учурда чыгып тазалоону уланта берсек болот. Тазалан Кыргызстан челленджин ар бириңерге сунабыз.